Өтүп бара жаткан жумада Жогорку Кеңеш саясий тирештердин чордонуна айланды. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге байланыштуу бир топ шек жараткан маалыматтарды ачыктап, коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Депутат парламенттик жыйында президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылуу жасап, Бейшеналиев кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кызматка дайындап жүргөнү боюнча жетиштүү далилдерим бар дейт. Ал коррупциялык схема түзүп, министр кезинде ондогон мүлккө ээ болуп, мыйзамсыз байыганын кошумчалады. Ак үйдүн улуу трибунасында айтылган бул кептерден кийин министр өзү да үн катты. Ал Жусупбек Коргонбай уулунун эркектигинен шек санап, анын суранычын аткарбаганы үчүн жалган маалыматтар менен азуусун кайрап, асылып жатат деп эсептейт. Депутат менен министрдин чуулгандуу тирешинен кийин мамлекет башчысы Садыр Жапаров да билдирүү таратты. Ал Бейшеналиевди коррупция менен күрөшүп, медицина тармагындагы кыңыр иштерге бөгөт коюп жатканын белгилеп, анын ишинин жыйынтыгын көрүп жаткан үчүн кармап отурганын маалымдады. Бирок бул иш боюнча даректүү далилдер аныкталса, же депутаттын маалыматы жалган болуп чыкса, тийиштүү тараптар жазага тартылып, эч кимди аябай тургандыгын ачык айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да депутаттык комиссиянын жыйынтыгы менен текшерүүлөр жүргүзүлүп, фактылар табылса, чара көрүлөрүн айтты. Бул салгылашта кими саман чыгат, министрби же депутатпы? Кененирээк кесиптешим Нурзада Сыдыкованын материалында. Жана устойчивый системный коррупционный схеманы түзүп койгон Минздравда. Эркек эмес экен да. Ал Гиппократтын антын эмес, ал АКШнын долларына жасап жүргөн ал операциялар. Бул хирургия дегенди түшүнүгү жок экен да. Бул апта ичи Жогорку Кеңеш саясий тирештердин чордонуна айланды. Эл өкүлү Жусупбек Коргонбай уулу парламенттик трибунада агынан жарылып, эл арасында чуу жараткан маалыматтарды айтып чыкты. Ал саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев аны сотко бергенин жарыялады. Депутат жарым сааттык сөзүндө министрдин айланасындагы күмөндүү жагдайларга токтолуп, аны коррупцияга айыптап, бир катар фактылар бар экенин ачыктады. Ошондой эле анын айланасында кылмыш дүйнөсүнө тиешеси бар адамдар иштеп жатканын айтып, укук коргоо органдарын текшерүү жүргүзүүгө чакырды. Депутат аны коррупцияны схемалаштырып койгон деп күнөөлөп, министрдин тийиштүү байлыктарын тизмектеп берди. Мыйзамсыз баюулар боюнча Алымкадыр Бейшеналиев министр болуп турган кезинде жеке менчик чет элдик компаниялардан 2.460.000 доза вакцинасын 1.581.471.315 сомго сатылып алынган. Түшкөн акча каражаттары офшорго кеткен. Урматтуу президент, сизге мындай кадрларды ким сунуштайт? Мен билбейм. Бирок бул жана устойчивый системный коррупционный схеманы түзүп койгон Минздравда. Саламаттыкты сактоо министринин чорный хирург кайманаты бар деген депутат ал сөзүн маркум Дөө Чыңгызга байланыштырып келет. Ага мисал катары кезинде Крим авторитет катары кармалган Дөө Чыңгыздын табакташтарынын бири учурда Алымкадыр Бейшеналиевдин кеңешчиси болуп иштеп жатат дейт. Мамлекеттик кызматта иштебегендигин айтып, азыркы тапта кара дүйнөдөгүлөрдүн көпчүлүгүнүн кара иштери ушул жигит аркылуу бүтөрүн кошумчалады. Бул Алымкадыр Бейшеналиев ОПГ менен тыгыз байланышта экендигин бул уялбастан мени сотко берди. Ал айтты. Гиппократтын антын ичкем, ошон үчүн мага келген кылмыш дүйнөсүнөн болобу, башкасынан болобу мен операция кылганга мажбурмун дейт. Кыргызстанда мыйзам бар. Ар бир кылмыш, могул жерде генералдар отурасыздар. ДТП болобу, ножевое ранение болобу, огнестрельное ранение болобу, он должен фиксироваться правоохранительными органами. Немедленно должен сообщаться Минздрав тарабынан. А бул үйүнө бекитип, көрүнгөн жерде операциялар жасап, ал Гиппократтын антын эмес, ал АКШнын долларына жасап жүргөн ал операцияларды. Министрдин советниги, активдүү ОПГнын мүчөсү Момунов Мамазыр Орунбекович деген мурда көп жолу кылмышка жоопко тартылган, оор кылмыштарга ОПГнын активдүү мүчөсү, ОПГлардын зоналарда, түрмөлөрдө маселелер болсо ушул бала аркылуу Ринатка чыгышат. Ринат министрмен соответственно керектүү справка, керектүү кагазлардын баарын даярдап беришет. Ошол эле жыйындын жүрүшүндө башка депутаттар дагы медицинага байланыштуу көйгөйлөрдү көтөрүштү. Мен мурунку жыйында да айттым эле, энелер өлүмү боюнча мына соц тармактарда дагы абдан катуу наразычылыктар болуп атат. Анан байма-бай бизге мына арыздар келип түшүп атат. Бул тарыхта болбогон бир окуя болду медицинада. Мен кечээ комитетте да айттым эле. Кызамык оорусуна каршы вакцинация берилет. Бул өтө күчтүү вакцина. Өтө күчтүү прививка бул. Ошону бир балага Токтогул районунда 2 жолу сайып койду да.
Бала ооруканада азыр. Ошо ата-энеси министрди сотко бериш керек. Министр депутат демес да, мен ушуну кайра айтып атам. Бул тарыхта болгон эмес. Саламаттык сактоо министрлигине алып келип атат. Же бир жакшы реформа кылабы деп күтүп атат элек, бирок реформа кылбай эле кайсыл жак келсе деле кыргыз фармация ушундай иштеп атат. Кыргыз фармацияда эле кыргыз фармациянын бетине кармап алып, мындай башаламандыктар көп болуп атат. Мен да кошулам ушул жумушчу топ түзүп депутаттардын атынан комиссия карап чыксын деп. Аны менен катар депутат президентке, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, Бишеналиевдин мүлкүн, байлыгын текшерип, коррупциялык иштерге аралашканын иликтөөнү суранды. Ал эми Алымкадыр Бишеналиевдин ишмердүүлүгүн иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, анын ишин 8 депутаттан турган комиссия карамай болгон. Добушка коем, добуш бериңиздер. Депутаттык комиссия түзүү боюнча, урматтуу депутаттар. Макул 68, каршы жок бар 68, катталды 81. Депутат Жусупбек Коргонбай уулунун бул айыптоолорунан кийин саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев массалык маалымат каражаттары аркылуу үн катты. Ал эл өкүлүнүн бул кылыгы үчүн анын эркектигине шек келтирди. Министрдин маалыматында депутат буга чейин андан жардам сурап, аны аткарбаганы үчүн ушундай каралууга өткөнүн билдирип чыкты. Коргонбай уулу менден мындан көп ай мурун Ноокат районуна Матисаков дегенди коюп берди. Матисаков деген ал жаш бала менде иштеп кеткен. Мен биринчи баласында иштеп жүргөндө иштеп жүргөн. Ошондон баштап ал ошол жерде зам главврач болуш деп бузуулар менен кеткен экен. И частныйда иштеп жүрүптүр. Мен аны канча жол сураганда койбой койгом. Ошондон баштап эле ал мага тишин кайрып калган да. Байлыгым боюнча мен министр болуп жүргөндөн бери эле баарды текшеришкен. Жанакы Турция Дубайда деп атканды, бар деп аткандычы, мен айтып коеюн дедим, Коңурбай уулу таап чыкса, мына азыркы кезде силерге айтып атам, ошол жерден эле мен ошого подарить этип элем. Сразу эле эмеден нотариустан подарить этип элем. Ошол квартираны таап чыксын, мен сразу берип коем. Ал эмес Коңурбай уулу эмес, башка мага мени мындай жамандап аткан, чогултуп аткандарды ошолорду истесин. Эгер менин ошондой чет өлкөдө квартирам же үйүм бар болсо, мен ошолорго ошо тапкан жерден эле сөзүмдү айтып атам, мен подарить этем. Эркек эмес экен да алчы. Эркек болсо ошол чоң трибунадан ошондой сөз айтпаш керек болчу. Фактылар менен айтыш керек да. Эки чиновниктин бул тирешинен соң мамлекет башчысы Садыр Жапаров да үн катты. Ал министр менен эч кандай байланышы, жакындыгы жок экенин белгилеп, анын жумушунда тайманбастыгы, коррупция менен уурулукка катуу бөгөт коюп жаткан министр болгон үчүн кармап отурганын билдирди. Ошондой эле коррупцияга, уурулукка аралашкан жетекчилерге айоо жок экенин, Коргонбай уулу келтирген фактылар аныкталса, жазага тартылаарын айтты. Эгер өздөрү коррупцияга, уурулукка аралашса, анда андай министрлерге айоо жок. Көрүп эле жүрбөйсүңөрбү? Эгер уюган коррупцияны, уюган уурулукту жок кылуу үчүн күрөшүп жаткан министрлердин баарын туш-туштан талап жей берсек, эртең эч бир министр иш кылбай коет. Эптеп күн өткөрмөй башталат. Тигил менен жаман көрүшпөй эле коеюн, муну менен жаман көрүшпөй эле коеюн деген позицияга өтүп алып, эптеп убакыт өткөрүп жүрө бергендерди көрүп калбадыкпы? Убакыт күтпөйт, тез-тез иштешибиз керек. Бир эле жактуу болбой, эки жакты тең карайбыз. Эгер депутат айткан фактылар аныкталса, сөзсүз жазалайбыз. Андан тышкары УКМК тарабынан саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев боюнча парламентте түзүлгөн депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгына жараша текшерүү жүргүзүлөрү кабарланды. Бул тууралуу УКМК жетекчиси Бишкектин четиндеги Орок айылында салынып жаткан стадиондун курулушун текшерүүгө барганда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ошондой эле генерал атайын кызматта бардык атка минерлер жөнүндө маалыматтар бар экенин белгиледи. Текшерүүнү баштайбыз по итогам результатов работы депутатской комиссии. Так, депутатская комиссия сейчас свои выводы сделает, я думаю, быстренько. И по итогам, если подтвердятся какие-нибудь факты, естественно, мы будем возбуждать уголовное дело, будем привлекать к ответственности. Маалыматтар бар, бардык чиновниктер боюнча маалыматтар бар. Бардык адамдар боюнча маалыматтар бар. Бирок аларды, чтобы жоопкерчиликке тартуу үчүн конкреттүү түрдөгү фактылар керек да. Маалымат ретинде.
Ал эми атка минерлердин бул тирешинен улам эки тараптын тең бирдей айткан маалыматтары текшерүүгө алынышы керектиги белгиленүүдө. Депутат айткандарын далилдей алса, анда министр Алымкадыр Бейшеналиевке иш козголушу керек дешет. Ошол эле учурда далилденбей жалган доомат болсо, депутаттын дагы жоопкерчилиги каралышы шарт. Бул трибунада айтылган нерсе жоң албаш керек деп эсептеймин. Ошол эле маалда эгер буну далилденбей калса же далилденбей калса, анда буга Коргонбай Жунусул да жооп бериш керек. Анткени бул жөн эле бир карапайым адам айткан жок, бул кирейге министрди кааралап атат. Ошол эле жерде президенттин дагы фамилиясы аталып туруп айтылып атат. Ошого негиздүү эгер бул далилдениш керек же далилденбей калса, ошо обвинение кылган депутат дагы бүгүнкү күнү жооп бериш керек деп эсептейм да. Ошол эле маалда бул кандай десек, коомчулукта ачык айкын айтыш үчүн уже президент айтылгандан кийин бул жерге эч кандай тууганыбы же досубу же саналашыбы карабаш керек. Бул жерде эгер муну азыр калкалап же болбосо кандайдыр бир жолдору билинип калса, анда бул президенттин аброюна 99% шек келтирет деп эсептейбиз да. Белгилей кетсек, депутат Жусупбек Коргонбай уулу парламенттин 14 марттагы жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деп сындаган. Ал Кыргызстанда акыркы күндөрү ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгынан каза болгондор көбөйүп жатканын билдирип, министрдин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөргөн. Ал эми Алымкадыр Бейшеналиев депутаттын сөздөрүн куржала деп атап, 27 мартта депутатты сотко бергенин билдирген. Бейшеналиев депутаттын трибунадан айтканын жеке таарынычка баалап, жакынын Ноокат районундагы ооруканага кызматка коюп берүүнү суранганда койбой койгонун негиз кылган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.